Assalamu alaikum урматтуу достор. Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Илгери азыр Байзаков көчөсү, мурдагы Московский көчө эле. Бул жерде илгери СССР малда плодовочный комбинат болчу эле. Кийин бир нече жыл штраф стоянка болуп турду. Ичинде касаптар болчу, машина касаптары. Могул жер бардак эле. Бүгүнкү күндө мына жакында эле башталган ГКНБнын имараты мына бул жерден көрүнбөй турат. ГКНБнын имараты курулуп, заборлору эле кандай. Эртең президент келип ачат азыр. Дарвазалары. Крышасы. Жолдо көрүнүп. Так, азыр мына. О, ГКНБнын жаңы имараты. 4 кабаттуу, тиги жактардагы корпустар, арт жагда корпустар курулуптур. Дагы мына эмне тартып атам. Жанагы ГКНБ жакында эле башталган 4 айга жетпей бүттү булчу. 4 айга жетпей бүттү. А бирок Сузак районунда мектеп 16 жылда дегенде бир мектеп 16 жылда деген бүттү. Мына биз ГКНБни азаматтарыбызга 4 айда бүтүрүп бердик. Мектеп бизге ончо маанилүү эмес. Бизге бүгүнкү күндө ГКНБнин сотрудниктери бизге өтө маанилүү. Туура мамлекеттик коопсуздугу керек. Мамлекеттик коопсуздук керек. А бирок мектептер дагы керек. Эмне дейсиңер? Мектептер, кийин биздин Жалал Абадтагы биринчи поликлиника бар, первый семейный поликлиника деген. 1928 жылы салынган имаратта. Биринчи поликлиника. Семейный медицина. Көбү жанагы бар. Ошол жайга барып көрүнөт. Ремонту жок, жаңы имарат жок. То есть элди ден соолугу дагы өтө маанилүү эмес окшойт бизде. Ушундай Камчыбек Кудрушаевич, сизге сурооныч. ГКНБнын эле имараттарын жаңылабай бизге Жалал Абадтарга бир нече поликлиника, детсадтарды дагы жаңылап берсеңиз сураныч. Бүгүнкү күндө сиздин эле колуңуздан келет экен ошолчу. Башка эч кимдин колунан келбейт экен. Рахмат баарыңарга.